Töөлөр bakkanыбызга 6 жыл болду быйыл, Кудай кааласа. Нокен районунда фермер Кудрет Урбаев төө багып сүтүн сатып ишкердик кылууда. Ал мындан 6 жыл мурун төөнүн сүтү дарылык касиетке ээ экенин уккан. Алгач 2 төө сатып алып, сүтүн үй бүлөсү менен ичип жүргөн. Андан соң төө багууга кызыгып, санын көбөйтүүгө өткөн. Бүгүнкү күндө короосунда жалпы 13 төө бар. Төөлөрдү биринчисин ошо Алиндайдан алып келгенбиз, Каракол жактан. Кийин ошо улактарда болуп, көпкөрлөрдө улактардан сорундарыны, ургач төөлөрүнү алып, ошентип улам болуп чоңойтуп, мына азыр эми төлдөй баштады буюрса. Бул эң жашы чоң төбүз. Уногу ушу экөөнүн баласы, уногу экен. Ушу үчөө шунун баласы. Эми азыраак берип, жазында 500дөн берип атканбыз. 2 жылдан бери 1000 сом деп угуп атабыз. Аяк бияктарда. Биз эми аны кылбадык, бирөөнү уккан эле кылбайбыз. Биз минеге биз атаң ошентип тарбиялаган. Сөзсүз эле пайдаланыш эмес, элге ham пайдан тийип. Төөнү багууда этияттык мамиле талап кылынат. Бардык эле адамга көнө бербейт. Жем суусун бергенде да кылдаттык менен кароо зарыл. Берки мал жандыктардан көрө кичине кыйыныраак. Багышы ham кыйын. Тоют маселесине ham көбүрөөк жейт. Салсаң жей берет. Жеген сайын семирип жакшы оңолот. Арык баккан төөлөрдү биз өзүм жактырбайм. Бардык нерсени семирип бакканга аракет кылабыз. Бул төбүз быйыл бала салып койду. Сууну ham жылытып беребиз. Булар ушундай назик болот экен. Боз малында муздак сууну ичип, ач карынга сугарып койсо, бала салып коет экен. Жөнөкөй төөлөргө кадимки эле чөп берилет. Ал эми жаңы тууган төөлөргө өзгөчө көңүл бурулуп, чөбү да алмашат. Тагыраагы жантак чөбү тикендүү келип, төөлөргө пайдалуу витаминдери көп болот. Бул чөптөн чай кайнатып ичсе да болоор айтылат. Буларга 4 мал чөп салабыз. Булар субай боз төөлөр. Буларга чөп тандабайт, булар бере беребиз. Кандай чөп болсо. Бир салганда 3 пресс салабыз, 4 пресс салабыз ушундай. Бардыгына. Бул жактагылар салым төөлөр үчөө. Аларга толко жантак беребиз. Ошо жантак деген эмне? Ошону айтып берсең. Жантак дегени бул тикенек болот. Биздин региондо Момбеков айылында, Нокен территориясында бизде көбүрөөк ушул чөп. Түштүк жакта. Бул тикен болуп, сары болуп гүлдөйт. Ошо сентябрь, октябрь айларында гүлдөгөндө аны чабып, пресстеп жийип коебуз. Аны толко тууган төөлөргө, сагын төөлөргө беребиз. Андай челек-челек сүт бербейт, азыраак сүт берет. Желательно эми элдер дагы интернеттен көрүп, маалымат алып, жантак жейби, жебейби деп ошентишет. Ошон үчүн биз элдерге мындай кылбайлы, жантакты болушунча этият кылабыз тагын, толко сагындарга беребиз. Ошондо эффекти жакшы болот, көп болот. Пайдалуулугу. Бир төөдөн төлдөгөндөн кийин 6-7 айга чейин сүт алса болот. Бир төөдөн төлдөгөндөн кийин 6-7 айга чейин сүт алса болот. Төө бир күндө 1 литр гана сүт берет. Төөнүн сүтүн кайнатып ичүүгө болбойт. Анткени кайнатылганда дарылык касиети жоголот. Ошондуктан кайнаган сууга идиши менен салып жылытып ичүү сунушталат. Айып кеткендер өтө көп. Айып кеткендер, мисалы мен өзүмдө практикада болгондору, мен эч кандай доктор эмесмин. Бул эч кандай противопоказаниясы жок. Бул жөлө сүт. Бул иммунитетти аябай бат көтөрөт. Ичинде курту бар балдары ичирсе, ушулар ичирсе аябай. Мен өзүм башымдан өткөн, мен балдарым ичиргенмин. Азыр мен эң узун балам да ошо. Эң кичине балам болчу. Азыр узуп бойлор өсүп кеткен. Бунун Алиндайына келсек, сүтүнө келе турган болсок, бизде тоют маселеси. Мисалы, бир 1000 пресс алдым. Азыр где-то бир канча, бир 200 пресс эле калды. Аны чеп бүттү. Үбүсара Орозалиева, 7 канал, Нокен району.